Бул менин өмүрүмдөгү эң унутулгус түн болду. Түн ортосунда мен жашаган комплекстен капюшон кийген кара кийимчен эркек кууп бара жаткан аялды көрдүм. Коркуп полицияга чалуу үчүн телефонумду алдым. Ошол учурда үйүмдө жарык күтүлбөгөндөй күйүп калды. Артыма бурулсам, суу ичкени турган аялым экен. Мен киши өлтүргүч бизди көрүп калабы деп корктум. Чуркап барып жарыкты өчүрдүм. Бирок кеч болуп калган эле. Ал биздин Батирди байкап калды. Терезеге жакын келип текшерсем, ал тик карап турган экен. Көздөрү муздак, коркунучтуу. Коркунуч мени чулгап алды. Анан ал колун көтөрүп, манжасы менен кабаттарды санай баштады. Туш баштан эле биздин имаратка бет алды. Мындайды күтпөгөм. Эсиме келе калып, бейсбол таягын колума алдым. Уктоочу бөлмөнүн эшигин бекитип, эмне кылышты ойлонуп жаттым. Бирок түн өттү. Сырттан эч кандай үн чыкпады. Таң атканда, балким ал кабаттан жаңылышкандыр деп ойлой баштадым. Жумушка жөнөп баратсам, комплекс ичинде полиция жүрөт экен. Аялды өлүк табышыптыр. Мен баарын айтып бергим келди. Бирок аялым менен кызыма көз чаптырып сөзүмдү жуттум. Алардын коопсуздугун тобокелге сала албадым. Андан кийинки күндөр азапка айланды. Коркунучта тынчы жок жашадым. Бир күнү аялым менен жаңылыктарды көрүп отурсак, ошол киши өлтүрүү иши тууралуу сюжет кетти. Аялым ачууланып чыкты. Мен болсо экранга да карай албай, абалым мындан бетер ооруду. Кечинде телефон шыңгырады. Аялым көтөрдү. Бирок тигил жакта эч ким унчукпады. Ал муну тамаша катары көрүп түтүктү коюп салды. Анан кайра чалды. Бул ирет мен жооп бердим. Дагы эле унчукпай тынчтык. Анан эшик тыкылдады. Коңшу айым экен. Кирер замат сүрөт чыгарды. Жаңылыктардан көргөзүлгөн шектүүнүн жүзү. Сен да аны түнкүдө көргөнсүңбү? Деди. Мен билбегендей кылып түшүнбөгөнгө салдым. Ошондо ал муздак бир сөздү айтты. Сага да үнсүз чалыштыбы? Анын айтымында киши өлтүргүч бизди айтпасыбын деп эскертүүдө экен. Ичимде кылмышкерди жашырган туура эмес экенин билем. Мен эч нерсе айта албайм деп өзүмө кайталай бердим. Ошондо коңшу айым мени өзү менен кошо полицияга жетелеп барууга аракеттенди. Бирок мен киши өлтүргүч али да карап турат. Балким жакын эле жерде деп ишендим. Паникага берилип, аны туртуп жиберип, эшикти тарс жаап салдым. Мен кайдан билем, бул кошуна айымдын акыркы түнү экенин.